Москва шаарынын Никулин атында паркында 5 майда Аксы биримдиги коомунун такси жамааты тарабынан уюштурулган волейбол боюнча 23 команданын беттешүүсү болду. Оюнчулар айлык өкмөттөр аралык бул беттешүүдө өз күйөрмандары үчүн өтө кызыктуу жана курч мүнөздөгү мыкты таймашты тартуулашты. Бүгүн 5 май Москва шаарында Аксы биримдиги коомунун такси жамааты волейбол боюнча кубок өткөрүп жатышат. Бул мелдешке айыл өкмөттөр аралык 23 команда ойноп жатышат. Бүгүн Аксы биримдиги коому жалпы аксылык айыл өкмөттөр аралык волейбол өткөрүп атабыз. Улуу ата мекендик согуштун жеңишине арнап жылда эле жайында жай менен кар жаагы чакышында жайык сезон волейбол эшикте ойноп жүрөбүз. Ошого ачылышын жакшы ачып алалы деп быйыл Кудай буйрса командаларыбыз көп. 23-24 команда ойноп атат. Спонсор болуп Аксы биримдигинин такси жамааты спонсорлук кылып өткөрүп берип атат. Биздин максат элди ынтымакка чакыруу, жакындан бири-бири менен тааныштыруу. Алыс жерде жүрөбүз. Кайсы жерде болбойлу катташып, эл бирин-бири таанып, жаштарга туура тарбия берип, спортко үгүттөө. Бири-бири менен жакындан байланышпай турса, адамдар бирден-бирден болуп, жоголуп, дайынсыз болуп кеткендер да болуп атат. Ошого жол бербей, ар бир айылдар бири-бири менен тыгыз байланышта болуп, балдар бирин-бири өз теңдүүлөрүн сураштырып, каякта жүргөндөрүн билип турганын суранып атабыз балдардан. Бири-бириңерден жакшы кабар алып тургула деп, жалпы эле чоң оюндарга да даярдык. Күчтүү балдарыбызды тандап, райондук оюндарга алып чыгабыз буйрса. Баш байге 20 000 сом болот биринчи орунга. Экинчиге 15 000 болот төртүнчүгө. Биринчи орунга кубок бар, грамота бар. 4 орунга чейин командный грамоталар берилет, акчалай сыйлыктар берилет. Анан эң мыкты оюнчуларга акчалай сыйлык жана дагы грамоталар берилет. Бүгүн ушу Аксы районунун элдери топтолуп, ушу Шамшар өзү баштап элдин биримдиги деп бүгүн элди волейбол уюштуруп атат. Ошол Шамшарга чоң ыраазычылык билдирмекпиз. Ошондой эле Кудай кааласа Чаткала району, Алабука, Аксы райондору, ушу Жалал ата областына жакын райондор жолугуп биргеликте ушундай бир чоң бир волейбол, футбол, ошого окшогон бир мероприятияларды өткөзөлү деген ойлорубуз бар. Буюрса ушу Шамшар дагы баягы айтып кеткен өзүнүн Аксы районунун жаңы төрагасы баштоосу менен ушундай бир чоң оюндарды уюштурганга дагы бир ийгиликтерди кааламакмын. Шамшарга ушунчалык чоң оюндарды өткөзүп атканга чоң Чаткала районунун ошондой эле өзүмдүн атынан как төрага катары чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ошо бүгүн кичине ынтымак Аксы районубуз үчүн ынтымак үчүн бир топ өткөзүп коелу дегенбиз. Такси жамааты Аксы районундук такси жаңы ачылып атат, Кудай буйрса. Азыр коомубузда бир 100 адамдай бар, 100 таксист. Буюрса дагы жаңы ачылып атат бул таксичи. Кудай кааласа азыр волейбол оюну өткөзүп атабыз, ынтымакта жакшынакай кылып. Буюрса дагы келечекте ушу Москва шаарында чоң волейбол, футбол көп оюндарды өткөзгөнгө ниетибиз бар, Кудайым буйрса. Ынтымагыбыз үчүн, Кыргызстан, бүт кыргыз эли үчүн, Москвада иштеп аткан кыргыз эли үчүн да өткөзөлү деген ынтымакка келип ниеттерибиз бар, Кудай кааласа. Кудайга шүгүр, ошол өзүдөн улуулар атайын уюштуруп Аксы коомун жетектеген Шамшар акебиз дагы ушундай жакшы иш-чарага чын дили менен катышып ушунчалык уюштуруп жатканына мен аябай кубанычтамын. Аксылыктар ушундай өзүнүн Бордо шээрде жүрүп, ошо кыргыз элинин ынтымагын ушул жерде көрсөтүп атканыбыз биз үчүн аябай бир жакшы ийгиликтерибиздин башаты деп билсек болот да. Ошол эми каалоо болсо, каалоо айтып коеюн. Каалообуз эми кыргыз элибиз абдан тынччылык болсун, элибизге бакубат ден соолук каалайбыз. Кыргызстаныбызда биримдик, ынтымак болсун. Келечекте туулуп, келечек муундарыбыздын бизден дагы бир өйдөнкө бир жакшы даражадагы жашоо кечирүүсүн Кудайым баарыбызга насип кылсын. Анан кыргыз элинин кирип келе жаткан бүгүнкү уже босогозу, кирип келе жаткан Рамазан айт майрамы менен чын диlimden куттуктайм. Ороз айында
ушундай ынтымактардын башаты менен башталган аябай бир жагынан жакшы дейм. Орозо айынын келиши, бул Орозо айынын босогозунда башталган бул ынтымак биримдиги бул биз үчүн аябай жакшы ийгиликтердин бири десек болот да. Аллах таала насип кылып ушунчалык ийгиликтерге жетишип жатканыбыздын бир белгиси. Алдыңкы босогоз десек болот. Рамазан айында кыргыз элиме, жериме ден соолук каалайм баарына. Биринчиден баардык кыргыз элиме ден соолук, ыйман салават, бу дүйнө акырет абат болушун каалайм. Только иштеп эмес, ушу волейбол ойноп, ушу ден соолук чындоого, биримдикке, ушул ынтымакка чакырган оюн, чоң оюн болуп атат. Жакшы бардыгы сонун ойдогудай, элдин баары маанайы жакшы элдердин. Ушу оюнда кандай болуп атат. Бүгүн биздин Аксы биригимдиги коомунун такси жамааты тарабынан волейбол оюну өтүп жатат. 23 команда ойнолуп жатат. Ар бир командага каалап кетерим жемишин жеп, жакшы аракеттер менен утуп алышына тилектешмин. Ошондой эле мен инилериме каалап кетерим. Ийгилик, биримдик дайыма. Жалпы Аксы биримдиги биздин Аксада эмгектенген жалпы таксисттер жамааты бул жакшы оюн уюштуруп, элдин башын бириктирүү. Ошол эми негизи жакшы Москвада болуп ушундай аксыктарды көрүп туруп кубанып атабыз. Элдерди колдоп келип атабыз. Мен да өзүмдүн жердештерим ала келген бир команда кылып Кызыл Көл айылынан, Кара Суу айылынан командалар бар, жакшы. Балдар жакшы, баары жакшы ойноп атат экен. Эми биз не дейбиз эми? Улуулары дебейбиз. Бул жерде эң негизгиси күчтүүсү утсун. Күчтүүлөрдү колдойбуз. Өзү колдош керек күчтүүлөрдү. Ошол анан таксисттерге терең ыраазычылык билгизем. Ушундай шартты түзүп болгондо да Москва шаарында болуп атат. Мен оюма да келген эмес мындай болот деп. Москвада аксылыктар биригип калат деп. Москвадагы жердештер, аксы жердештерибиз ушу жакшылык оюн уюштуруп, бүгүн буюрса таксисттер жамааты ушу волейбол оюнун өткүзүп берип атканбыз. Кудай буюрса ушул Аксы коомунун төрагасында жаңыдан шайлап баардыгын эми жаштарды ынтымакка, Кудай буюрса биримдикке чакырып ушундай жакшы оюн уюштуруп аткан экен. Будан биз кубанычтабыз. Не дейбиз? Буюрса эми келечеги кең болушун, баарын ийгиликтери эми ийгиликтүү болушун, Кудай буюрса баары ушу бөтөн жерде жүрөбүз. Баарына ушу аман эсен иштеп өз мекендерине кайтышына тилектешмин. Бүгүнкү оюндун максаты тиги жогоруда айтылгандай эле ынтымакка чакыруу, талаада жүргөнгө жаштарды кичине спортко кызыктыруу боюнча ошо таксисттер уюштуруп бул оюнду башташкан эле. Ошолордун арасында мен да бар, мен да таксисмен. Ошого мынакей өзүңөр көрүп атасыңар, жаштар баардыгы ынтымактуу болуп, активный болуп келип, бул ушул оюн дальше улансын деген максат. Аксы эли ушул жерде жигиттер топтолушун уюштуруп, таксисттердин атынан деп мен өзүм да таксиде иштейм. Ушулордун катарындамын. Ошо келип топ оюнун өткөзүп атышкан үчүн жакшы өзүм сүйүнүп турумун. Жакшы жаш балдардын оюну экен. Ушинтип уюмдуу болгонуна сүйүнүп турумун да мен дагы. Ошо эми өзү бөтөн эл жерде жүргөнүбүз менен ушу тынчтыкта, ушу жакшылыктын күндөрүн ушул жерде өткөзсөк жакшы эми. Бул Аксы району боюнча бир 10 жылдан бери ойноп келебиз. Быйыл дагы ушу сезон открытасы деп жайында айрыкча ушу май айында баштайбыз. Бүгүн Аксы жамааты, таксилер жамааты оюн уюштуруп беришти. Ушу жакшы оюн буюрса жакшы жүрүп атат. Мындан дагы ийгилик күчтүү командаларга. Анан такси жамаатына чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушинтип башын баштап берген. Иштерине ийгилик болсун, бөдө кырсыктан алыс. Ошо иштерине ийгилик болсун. Бүгүн Аксы биримдиги коому жакшы оюн уюштуруп берип атат. Ошого спонсор болуп биз таксистер жамааты уюштурганбыз. Бардык бу жерде Москвада таксистер жакшы ийгилик командаларга ийгилик каалайбыз. Биримдик, ынтымак, дайым ынтымагыбыз бузулбасын. Келе жаткан Орозо майрамыңар менен.
Аксы биримдиги коому уюштурган волейбол оюнун куттуктап, Ала Бука биримдиги коомунун төрагасы Болот Ташпулатов жана Чаткал биримдиги коомунун төрагасы Талант Кочкорбаев келип, эң мыкты оюнчуларга акчалай белектерин берип, терең ыраазычылык билдиришти. Бүгін Аксы биримдигинин такси жамааты уюштурган топта аягына келип чыкты. Таксистер жакшы кызмат кылдыңар, рахмат. Ар дайым ушундай ынтымакта оюнубуз улана берсин. Анда мезе призовой месталарды тапшырып коелу. Каражагач айыл өкмөтү. Жамат. Сүрөткө түшүп кой, сүрөткө. 3-чү орун Кара Суу айыл өкмөтү. Финалга чыгып 2-чи орунду алып калган Авлетим айыл өкмөтү. Бүгүнкү биздин райондук айыл өкмөттөр аралык оюндун жеңүүчүсү Жергетал айыл өкмөтү. Дагы бирөө келет окшойсуңар. Дагы бирөө тыкла. Жеңүүчүлөр куттуктайбыз. Буйруса ынтымакта Аксы районунун айыл өкмөттөр аралык оюнун өткөрүп алдык. 23 команда ат салышып 4-чү орунду Каражагач айыл өкмөтү утту. 3-чүнү Кара Суу айыл өкмөтү. 2-чи орунду Авлетим айыл өкмөтү, 1-чи орунду биздин райондун жеңүүчүлөрү болуп аталып, Жергетал айыл өкмөтү утту. Кудай буйруса жакшы, балдардын маанайы жакшы өткөрүп алдык. Оюндун катышуучулары Аксы биримдиги коомунун төрагасы Шамшар Чотоновго такси жамаатына терең ыраазычылыктарын билдиришти. Мадина Жапарова, Гүлдесте Капарова, Арген Камалдинов, Бактыгүл Алымкулова, Супара каналы, Москва шаары, 2019 жыл.